Садыр Жапаровдон 7 жыл мурда айтканын укпай, 2 кишибизден айрылдык. 2013-жылы тез арада көзөмөлгө алып, дамба менен тосуп коюлуу десе, болбой койгонбуз. 2019-жылы катастрофа болуп, 2 кишибиз көчкүнүн астында калды. Көчкү чоң болгондуктан сөөктөрү табылбай, ташка жаназа окудук. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз. Шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Мына кумтөр агып кеткен атпалдар. Мынакей. О самосвалдын ар жагында да каралып турат. Ошондон тетилчинде агып кеткен спорттун ичи толтура. Ар жакта тоолор турбайбы? Ошончолук масса келип агып түшкөн. Бул агып түшкөн массага ушул кайдыгерчилик, кумтөрдүн кайдыгерчилиги, ушул кыргыз мастерлеринин кайдыгерчилиги, өз элине кастыгы менен кайдыгер мамиле кылган үчүн ушул моордукинин асты, тоонун асты тоо болуп турбайбы? Ушунун асты бул тоо эмес, бул атвалда, бул төгүлгөн материал. Мунун асты муз, ушул муздун үстүнө капталы менен төктүрө берген. Төгөр, ушул жерде азыр 2 жигиттин сөөгү жатат. Ошону издеп атабыз, таба албай атабыз. Момча техника иштеп атат. Мынакей техникалар боочунда токтоп турушат, самосвалдар мынакей азыр ошо астын издеп карап атышат. Агарып тургандын баары тең мурунку атпалдан калган, үстүнө кар жаап койгон. Бул эски жол болуп түзүп турган жер. Орки тетиги массанын баары аккан тетигинде. Момундай ушунчалык деңгээлге жеткирип, ушунчалык өз элине керек болсо ушул спендин жарымынан көбү ушунун астына кетмек. Чоң Кудай сактаганда, муну үчүн эми жооп берчилер жооп береби, жооп бербейби? Бир Кудай өзү билет. Анткени президент келип Кытайдан жер титиреген үчүн, Өзбекстандан жер титиреген үчүн ушул жылып кетти деген шылтоо айтып атат. Бирок бул 1 жылдан бери эле, 10 жылдан бери керек болсо, ошондон бери козголуп келген. Мунун астынын баары муз. Ошого мисалы үчүн буга жогорку билимдин деле кереги жок. Бул мен мындай айтканда шопурлар деле айтып атабыз, ушунун астында калган муздун үстүнө төккөн, чаптай бергенбиз. 40-90 деген атпалдын үстүнө чаптай бергенбиз. Ошонун баары агып келди ушул жерге. Мынакей туугандар, ушуну эми бөлүшүп, туура чечкенге аракет кылышыбыз керек. Садыр Жапаров эмки кезекте Орто Азияга коркунуч жаралып турат, алдын алалы деген эле. Катастрофа болуп кетип, өзбек менен казакка күнүбүз түшүп калбаса экен деп тилейли. Чара көрбөсөк болбойт, туугандар. Бул жер жарылды дегенче хвостохранилищен ишен шыпырып отуруп нарын суусуна апарып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Баягы цунами же болбосо жанакы немедей болот. Андан ары Токтогул кесип менен Крупсай кесип бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт.